анда өзү жарыла берет ана. Дыйкандар, багбандар, үйүңүздөргө анар егем десеңиздер, манаке. Анарды кандай кесүүнүн даже ыкмасына чейин үйрөтүп атат сиздергечи. Муну баягы кудайгыларга кое турган кылып кесип койдуңуз го, Айбек эке? Ортосунда аны алып коюп, анасын алып койсо. Болду да. Мына анарды карасаңыздар, бул ширин анар, туугандар, биз Арабандабыз, баса белгилеп айтайын. Анар бар ичинде ошолор жөнүндө бир катар айтып өтөбүз. Бул ооба, мынабы ошо биз көчөтүн сатыкка койгон, өзүбүздүн местный тилде август анар деп коюлат да. Бул аш күчкө киргенден кийин ошо 20 килодан бергенден эле канча болот? 600 түбүнөн 20 килодан болгондо 12 тонна, 10 тонна анар аса болот экен да. 10 тонна. 10 тонна. Эми 10 бирок Алла Тааланын беришине карап да, эми беришинен кыспаса. Погода жакшы болсо, курт-кумурскага жедирип койбосо. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Жалпы биздин мекендештер, кыргызстандыктар, багбандар, дыйкандар, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Эл Кабардын бул чыгарылышында дагы бир кирешелүү тармактардын бири болгон өлкөбүздөгү анар тармагы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Оштогу Арабанда Чегаваттабыз, туугандар. Бул жерде барыңыздарга белгилүү болгондой, буга чейин сиздерге байма-бай чыгарып турган анар багбанчы Айбек деген агабыз бар. Мына бул жерден сиздерге анар көчөттөрүнү кышындасы сезондо тартуулап көрсөтүп, аларды Жалал Абадтын бир канча тургундары алып кеткен эле. Ошол анарлардын бышкандыгын бүгүн сиздерге чагылдырып, мына мындай жерден жакшы бир сюжет, жакшы биз репортаж тартуулоонун алдында турабыз. Бакты көрүп атасыздарбы? Бактычы. Айбек агамды мен кепке тартайын, андан ары анар тууралуу, мына ушул тармак тууралуу сөз кылабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айбек кандайсыз? Жакшы, рахмат. Амансызбы? Иштериңиз? Аллага шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Кудайга шүгүр. Насип экен, бышканда дагы келиппиз. Анар багыңызга. Уже бышып сатуунун алдында окшойсуз. Кудай кааласа, бышып даяр болдук. Анарларыбыз бышты, мына. Чегаваттын кайсыл жериндебиз азыр, Айбек? Айылыбыздын аты Уч агроном деп коет. Уч агроном. Эски Жданов айыл десе дагы болот. Ошондой. Бул Чегаватка карайт. Чегават айыл өкмөтүнө карайт. Канча жылдан бери анар багбанчылык кылат элеңиз? Бир 8 жыл болуп калды окшойт. 8 жыл. Бакты эккенибизге ошо бир 8 жыл болду. Азыр бул жерде канча сотуктуу анар багыңыз бар? Бул жерде өзү 60 сотук жер үлүшүбүз бар. Ошону 30 сотугуна биринчи баг эккен элек, анар эккен элек. Анан bir 4 жылдан кийин калган 30 сотугуна дагы эккенбиз. Азыр бул жерде мына биринчи эккен 30 сотук багыбыз ушундай болду. Пишип неме болуп калды, бирок муну өзүбүздүн ошибкалар менен аз-маз аркага кетти 1-2 жылдан бери. Азыр эми ушу мына атрабы жакшыраак суу ичсин деп мында яма кылып, чукулап неме кылган элек, өзүбүздүн оюбуз менен ошондой кылган элек. Бирок неправильный кылган экенбиз. Ошо суу кайнап калып, анар көчөттөрүбүз кургап атат бир чекеде. Арасынан кургап калып атат. Ошо суу кайнатып коюп атат деген диагноз коюлду. 1-2 жылдан бери эч диагноз кое албай ошондой акыры ошо немеге келдик да. Азыр ошондо 60 сотук жерде анарыңыз барбы? Ооба, 60 сотукте. Мына 30 сотугубуз, бул 30 сотук жаңы багыбыз. Жаңы баг эми быйыл 4-жыл, эми быйыл аз-маз мөмөсү бар, кийинки жылдан жакшы мөмөгө кирет. Бул жаңызда түшүмгө кирген азыр. Түшүмгө кирип калды, ооба. Мына ишкеракка жүрүңүзчү, Айбек. Мына биринчи эккен багыбыз ушул эми. Бул ширин анар бар, ширин анар, ачык анар бар ичинде. Ошолор жөнүндө бир катар айтып өтөбүз. Бул көчөт сезонунда айтып өткөнбүз, бирок омалда ошондой немеси жок эле. Азыр ошо мөмөлөрүн көрсөтүп өтөбүз да. Ширин анар кандай болот? Айырмасы эмнеде? Айырмасы, ооба, мынабы ошо биз көчөтүн сатыкка койгон, өзүбүздүн местный тилде август анар деп коюлат да. Бул атын да өзүбүз точно билбейбиз. Сурагандагы ошо август анар дейбиз. Бизде Арабанда август анар деп коет. Бирок сентябрда пишат. Мына бүгүн канчанчы сентябрь? 7-сентябрь. 10-сентябрга келен чакырып койгонбуз. Адамдар эртеле башташып берди, сатыкка чыгарышты. 1 ай мурун эле сатышты башташты. Бирок биз сатканыбыз жок.
Мынанын бирөөсү канча килограмм чыгат азыр Айбек? Бирөөсү бул мына эртеңки ушул август анарлар чоң болсо дагы 800 грамм 900 граммдан ашпайт булар. 1 килограммга жетпейт 1 экен. килограммга жетпейт. Бирок ушундай анар 800 грамм чыга турган болсо, баягы кайым анардын ушунчалыгы 1 килограмм чыга берет. 200 грамм 300 грамм ашыкча чыгат. Эмнегедир оор отурат. Мынабы чем берки кечки анарга караганда жеңилирээк отурат. Бул ширин анар. Бул ширин анар. Кечки анарыбыз кечирээк пишат да, ол өтө эле сууга тоюп ошондой неме болобу, вес басабы, мына жеңил кандайдыр азыр жеңилирээк болот да, салыштырмалуу. Азыр ошондо мына бир түйүңүз болжолду канча килограмм берет азыр? Быйыл эми түшүм кандай болду дегенде? Быйыл эми былтыркыга караганда азыраак болду центнер. Болжолду өзү максималный 50 килограммга чейин алганбыз бир түйүнөн. Азыр бу жерде бар бир 20 килограмм бар хотя бы. 20 килограмм. 20 килограмм бар. Эми кичинерээк түйү, бу наракта дагы шактары бар, мындай көрүнүшү кичине көрүнгөнү менен. Бу жакта дагы мөмөлөрү бар да мына. Негизи анар кирешелүү эле Ооба. бизнес бекен Айбек. Сиз эми нанын жеп калдыңыз, тузун татып калдыңыз. Ооба, конечно. Кирешелүү нерсе өзү. Аз-маз мээнети бар, бирок мээнетине чыдаш керек. Эми баягы баары бир көп мээнетти талап кылбаса керек дегеним. Жок, андай эле эмес. Бирок ушу 3 жыл, 4 жылга чейин тайын баягы түйүн тазалап, жаңы чыккандарын тазалап, аз-маз этият кылып турсаң, 4-жылдан уже мээнети да азайып калат. 4-жылдан демек түшүмгө кирет. Түшүмгө кирип калат. Бирок чем башка дарактарга салыштырмалуу тезирээк түшүмгө кирет бул. Бул баягы касал-пасал түшө бербейби Касал Айбек? түшөт ама, касал түшүп атат. Түшөбү? 1-2 жылдан бери ошо касалга дагы көп алдырып койдук биз. Көңүл бурбадыгынча ham дарыны бердик, азыраак берипбиз. Быйыл эми көбүрөөк дары чачтык эле, мына касалдык почти жок. Бир түптө бир же экөө чыгып калса мындай касал түшкөн. А так таза, быйыл Кудайга шүгүр, өмөсү таза. Бул эми канаттуулар ары бери учат, конот дегенде чогуйбу, жейби? Канаттуулар көп зыян жеткире албайт бул нерсеге. Канаттуулар жебейт. Бирок курт кумурска берки немелер да өзүнүн рызкысы бар го. Тоок жейт, анча-мынча майладан чыккан тооктор чокуп жейт. Канаттуулар дагы жейт, баягы эми жарылганын же курт басканын ошондой эле жесе керек. Сиз эми ушул тармактасыз Айбек. Ширин анар менен ачуу анардын кайсыл жеринен айырмасын билсек болот, жүн адам катары биз. Ошо мына эски багыбыз ошондой мына мактана турганам эле немеде эмес. Ушундай айттым го, өзүбүздүн немебиз менен аркага кетип атат. Мына жаңы багыбызга өтсөк, бул жерде ачуу анар дагы бар, ширин анар дагы бар. Бул кабыгынан билинеби же? Кабыгынан билинет, ооба. Эми билбегендер билбейт. Биз узактан эле тааныйбыз уже. Кайсыл ширин анар, кайсыл ачуу анар уже биз билип калганбыз. Көрүнүп эле турат өзү. Мына ал жердечи туугандар. Сиздер көрүп турган тарабы 30 соток экен. Бул жагын сиздерге чагылдырып көрсөттүк. Бул тарабында болсо жаш отургузулган 4 жылдык көчөттөр бар экен. Быйыл түшүмгө жакшы кирип калган. Азыр мына ал жерден Айбек ага сиздерге ачуу анар, ширин анардын айырмасын айтып берет. Кандай кылып караш керек, кандай кылып кароо бериш керек, анан кирешеси тууралуу айтат дегендей. Пакталарыбыз мына ачылып жатат. Пакталар пишти, араванда уже теришип Аравандын атат. пакталары деңиз. Быйыл канча сомдон болуп атат экен пакта Айбек? 10 сомдон тердирип атат адамдар. Биздин айылда 10 сомдон тердиришип атат. Башка жерлерде билбейм канча. Заводко сатылышы канча болот экен бул? Заводда сатылышы мен угушум боюнча пока сени ачылбаптыр. 100дүн үстүндө болсо керек. Мына баягы жаш Ошо көчөттөрүңүз. жаш көчөттөр, 4 жылдык көчөттөр ушулар мына. Машалла. Баягы кышында келгенибизде чаканыраак болуп турат эле. Ооба, ошолор. Эми күчкө кирип атат бул, Кудай кааласа, эми технологиясын жакшы карап турсак, нарыкы бакка окшоп ошибка кылбасак, Кудай кааласа жакшы болот бул жерлерде. Эң жогору киреше алганыңыз бир жылда канча тонна алган учурларыңыз болду Айбек? Ушу мына жаңы багыбыз күчкө кирбей мурун ошо наркы эски багтын биринчи жакшы түшүмгө киргенде 10 тоннадан алып жүрдүк да. Ошо 30 сотуктун өзүнөн 10 тоннадан алып жүрдүк. Секин бияка кирип алайлы, мына багтын ичине. Багтын ичинде жөнүнө жыргайт экенсиң керек. Анары бак. Мына эми ушул жаңы багыбыз, ошо 4 жашарлык көчөттөр. Аз-маз былтыркыларга салыштырмалуу аз-маз нөмөсү азыраак быйыл. Бул азырагыбы? Ооба, погода ошондой болду. Мыналар ошо ширин анар.
Кызарып турган демек Кызарып ширин турган, анар. ооба, өзү көрүнүшүнөн эле сразу билинет мына. Кыпкызыл болуп турат. Жарылып Бирөкөө уже жарылышты баштаптыр мына. Негизи бышканда жарылабы? Ооба, бышканда жарылат. Бышканда жарылат. Анан күн суук түштү баштаганда жарылышты баштайт. Мына сразу эле билинип турат. Мына ошо ат жоонар. Муну кайманар деп коет, сладкокислый деп коет да. Буларды азыр жеп койт. Пышкан эмес булар. Кайсы айга пышып калат? Ошо сентябрдын акырына барып пышып калат. Ошондо дагы үзүп тек койсо бул сактала турган анар да. Бул кышында сактай турган. Сактай турган анар. Мына анарлар сакталбайт. Биз эми көчөттү мурун кандай көчөт кимден алышты билбей, туура келген көчөттү эле алып эге бергенбиз да, ошон үчүн аралаш болуп калган. Азыркы эккендерге гарантиясы менен сортторду жакшыларын неме кылып эгишип атат. Эми биз баштаган маалдарда көчөттү ончо каерден алышты дагы билбейт эле, көчөт жасагандар дагы көп эмес эле. Туура келген жерден алып эге берип, ошондой аралаш болуп калган. Мына булар азыр каттарат. Эми раса баягы каттара турган маалына келди. Чоң болду дагы. Жанакы 1 килограмм болот дегениңиз ушулар экен анда? Ушулар. Анан булар жакшы вес басат да. Ушунчалык азыр мисалы үчүн 500 грамм чыкса, мунанын ушунчалык 400 грамм чыгат ошондой да. Машалла. Оор болот да, кандайдыр вес басышы жакшы болот мына. Ошо мындай болуп объему чоң болду, бирок погода кандайдыр быйыл ошо анар гүлдөп аткан маалда анарга жакпай турган погода болду окшойт да. Мына ширин анарларыбыз ham более-менее мөмөсү. Мына кайым анарлар өтө мөмөсү аз болду быйыл. Мынандай болбойт эле. Анан чоңду ham өтө чоң болуш керек эле. Эми мунун биягына дагы аз-маз чоңоюшу мүмкүн, бирок былтыркыга салыштырмалуу аз-маз баары аркада кичинераак. Мына ошо 4 жашарлык көчөттөр мына мөмөсү ушунчалык. Азыр мына бар да, мыналарда мисалы үчүн мыналар 800 граммдан атырабында чыгат да мыналарчы. Ошонун эсебинен мисалы үчүн азыр мына жерде 10 тасы болсо өзү 500 граммдан средний болгондо эле 5 кило болот да. Бул жерде бар 15-20 штук баары бар. 50 сотукка Айбек ака жакшы сортунан эгип жакшы кароо берсе, жылына канча миңге чейин доход алып турса болот? 50 сотук эми мындай да, средний эсептегенде гектарынан 1200 штук кетет. 50 сотук эсептей турган болсок, 600 түп анар бата турган болсо, 600 түп анар средний эми жакшы күчкө киргенден кийин да, эми 3-4 жылдары эсепке кирбейт. 4-5 жылдардан жакшы күчкө киргенден кийин ошо 20 килодан бергенде эле канча болот? 600 түбүнөн 20 килодан болгондо 12 тонна, 10 тонна анар аса болот экен да. 10 тонна. 10 тонна. Эми 10 тоннаны азыркы сенада 50 сом, 60 сом максимальный болсо, минимальный бир 30 сом болсо, средний 40 сомдон эсептегенде дагы среднийге 400 миң эсептесе болсо керек ошондой. 50 сотуктан 400 миң. 400 миң. Жакшы болсо 500 миң. Гектарынан 1 миллион тапса болот. Гектардан 1 миллион. Бирок Алла Тааланын беришине карап да, эми беришинен кыспаса, погода жакшы болсо, курт кумурскага жедирип койбосок. Муну сактасак болобу, бир холодильникте? Сактаса, мунаны сактап узакка кармай албайбыз баары. Муну азыр пышкандан кийин холодильникке койсо дагы узак турбайт. Өзү кандайдыр бир сорт ушундай да. Пышкан маалында жей турган нерсе да, бул сорт ошондой. Ошон үчүн сатканда дагы, көчөтүн сатканда дагы ачыгын айтып сатабыз. Бирок өтө ходовой. Клиент нормальный. Туруп кала турган нерсе эмес. Базар сүйө турган. Базар сүйө турган. Азыр өтө өтүмдүү нерсе. Өз анардын сезону ошо. Бишкекке, Казакстанга алышып атат. Биз дагы мына суббота күнгө сүйлөшүп койдук. Терип кетет өздөрү. Өзүбүз терип беребиз, клиенттерибиз бар. Постоянно 1-2 жылдан бери мамиле кылып аткан балдар бар, жакшы балдар. Суббота күнгө договор кылып койдук. Ошолор келишет, биз терип беребиз, алар упаковка кылып алып кетишет. Мына алар 1 килограммга чейин чыга берет. 1 килограмм мынакей. Видеода кичинерээк көрүнүшү мүмкүн, бирок нормальный чоңдугу. Кышындасы кандай көчөттөрдөн заказ алып саттыңыз эле? Көчөт эми основной анар көчөт саттык биз, только анар көчөт бар эле. Сезону кайсыл убакта муну? Эгүүчү убагы? Эгүүчү убакты февраль болсо, январь, февраль. Ошо февралдын акырынан уже бизде арыганда күн жыл баштайт да. Ошо кар токтогондон кийин эле баштаса боло берет. Жер таяр болсо, сразу алып чыгып эксе боло берет.
ошо өзүнүн убагында эгип алыш керек. Өтө аз көчөт сезон. Күн жылып кетсе тез эле көчөттөр ойгонуп алат да. Баягы амалга кирип кетип калышат. Ошон үчүн уктап аткан маалында сразу алып эгип койсо жакшы болот. Февралдын акырынан уже марттын башынан көчөт сезону башталат. Былтыр Жалал Абадтан көп алып кетти белесиз да? Жалал Абадтан, Оштон алышты көпчүлүгү. Араванга почти сатпадык. Мына ушул өзүңүздүн анарларыңыздан саттыңыз. Гарантиясы менен. Өзү мындай да, биз азыр ошон үчүн мен ушундай бышкан маалында дагы бир көрсөтөлү дедик. Азыр айттым го, ушул ходовой болуп атабы, ушудан жакшы дарамат таап атабызбы? Толко ушунун түбүнөн чыккандарынан көчөт даярладык да бизчи. Муналардан аралаштырбадык. Ичине 100 көчөткө 1-2 штук көчөт ушудан кошуп коюлат. Баягы чаңдаш үчүн кошуп коюлат да, башка сортторданчы. 1-2 штук эле бар мына кайыманардан, атак основной көчөттөрүбүз ушундай ширин анардын көчөттөрүнөн. Немеге дегенде ушудан дарамат жакшы болот. Мунаныкы дагы Аллага шүгүр жакшы, бирок бул сладкокислый анарды өтө көп аз адамдар жейт экен да. Клиент ончо жакшы эмес экен. Дагы минус жери бул узагыраак убакытта пышат да. Ошон үчүн мына сентябрдын акырларына барып, дагы 5-10 күндөн кийин күн салкындагандан кийин жарылышты баштайт. Терип алайын десеңиз жакшы пышкан эмес. Аз-маз туруп турсын десеңиз, бир суук түшкөндөн кийин сразу жарылып кетет да. Баягы бир түп анардан, мисалы үчүн мунадан 20 кило чыга турган болсо, 10 килосын сатабыз, нормальный ценада. Биринчи сортко сатабыз. 10 килосы жарылып кеткен болот да, баягынчы. Же болсам бир хотя бы 30% же 40% жарылып кетет да, 50-60%-ын сата алабыз, калганы жарылып кетет. Жарылгандарын дагы сатабыз. Базарга алып барып 5 сомдон зора сатабыз. Бул эми бул баягы сиз айткан ачуу анар. Ачуу анар. Ошонун эсебинен аз-маз дараматы азыраак болот да, чем ширин анарга салыштырмалуу. Ошон үчүн көбүрөөк толко ушуга басым жасайт экенсиздер да? Көчөттү толко ошо ширин анарга, ширин анардын көчөттөрүнөн даярдап атабыз. Эми бул дыйканчылыкта, багбанчылыкта аравандан өткөн айылдар, райондор азыраак болсо керек негизи, Айбек ака. Бир-экөөнү бир жарып, ичини мындай көрсөтсөк болобу? Ооба, болот. Мисалы үчүн мына азыр жарылганы болсо же жарылганын көрдүм эле. Мына аз-маз жарылып калыптыр. Ушуну ачып жарып көрсөтөлү. Так. Анар эгем десеңиздер, туугандар, Айбек агабыздан кеп кеңеш сурасаңыздар болот. Ланшаңыздарды сурайсыздар, аныдан аз тактап айтып беребиз сиздерге. Бычак алып алабыз деп эстен чыгып калыптыр. Көчөдө бирөөдө базарда жарып бериш керек болсо, ушу машинанын ключунан пайдаланып коебуз. Бычак жок болсо. Мынакей туугандар, дыйканчылыктын мына сонунда Айбек ушу ичине тартып койчу. Бул мынандай бөлүк болот экен өзү, а? Ооба, мындай өзүнүн анар жарышы дагы бир көрсөтүп өтүп кетейин. Билбегендер көп да анардын жарышы. Мен мисалы билбейм. Мына ушундай кылып, мына данына жеткирбей бычак менен жакшы кылып, үстүн мындай кылып, неме кылып туруп, мына тумшугунан турса өзү чыгып кетет. Мына ортосунда дагы мындай алып бериш керек. Мына өзү эле чыгып кетти. Анан мынандай өзүнүн каналдары бар да, пардасы деп коебу эмеде, ошондой бар да мына. Мындай өзү көрүнүп турат. Ошонун тушунан мындай кылып мөмөсүнө баягы данына жеткирбей чызып чыгыш керек, мындай кылып кесип чыгыш керек. Бычак болгондо оңойрок болот эле. Жегим келип кетти го Айбек ака. Кескениңизди көрүп. Аябай сонуп пишип тур мунусу. Карайып баштап тур уже. Абдулла ошо. Мындай кылганда өзү жарыла берет ана. Дыйкандар, багбандар, үйүңүздөргө анар эгем десеңиздер, мынакей. Анарды кандай кесүүнүн даже ыкмасына чейин үйрөтүп атат сиздергечи. Буну баягы кудайгыларга кое турган кылып кесип койдуңуз го Айбек ака? Мына ортосундагы мынаны алып коет да. Мынасын алып койсо. Болду дең. Мына анарды карасаңыздар, бул ширин анар туугандар, биз аравандабыз, баса белгилеп айтайын. Анар багбанчы Айбек агабыздын анар багында жүрөбүз. Жакыныраак алып келип коеюнчу. Бунуңуз азыр бир 800 килограммда чыгат. 800 грамм. 800 граммдай. 800 грамм 1 килограмм дагы чыгышы мүмкүн. 6 бөлүк. Эң ходовой дегениңиз ушул. Ходовой, ооба, өтө ходовой, ширин анар.
Кайманар бирок адамга полезный экен. Чем бул ширин анарга караганда кайманар полезный деп айтышат. Ошон үчүн көп өзүнүн клиенттери бар кайманардыр. Бул ачы сладкокислейди. Сурап таап жүрүп жешет да. Иммунитетти көтөрөт дейт, канды көтөрөт, ошондой пайдалуу жактары бар. Эми бул видеодон кийин Айбек баягы мен дагы анар эгем дегендер болушу мүмкүн да. Анар көчөт кандай кылсак болот, заказ берсек болобу дегендер болуп калышы мүмкүн. Анар көчөттөр бар. Мен өзүм быйылкыга жок, кийинки жылга даяр болот. Шериктеримки бар, башка көчөттөр дагы бар. Бизде эми өзүңүз айткандай Ораванда көчөт даярдай турган адамдар да өтө көп. Основной анар көчөт да Кыргызстан боюнча көбүрөөк анар Ораванда болот да эми. Ошон үчүн анар көчөт даярлагандар көп. Өзүбүздө болсо тааныштар да бар. Канча керек болсо таап бере аласыз. Только ушу бир эле сорттан. Ширин сортунан. Ширин сортунан. Башка сорту жок бизде. Башка сорту билбейбиз эми. Баягы төтүш деп коюшат. Олар Өзбекстандан келген сорттор. Олар Өзбекстанда болгон аналар көп, бизде болбосо ham керек. Кайманар онча невыгодный болуп атат бизге. Ошон үчүн ошо ширин анарга эле только басым жасап атабыз көчөт боюнча да. Жакшы бир маалыматтарды алып бердик окшойт сиздерге. Жалпы биздин көрүүчүлөр, кыргызстандыктар. Мындай ширин анардын көчөтү сиздерге керек болсо, анда заказ берип сүйлөшүп койсоңуздар, келерки жылга эгүү сезонуна сиздерге даярдап берет экен. Анарды сурап чалбаңыздар, анар сатылып кеткен туугандар. Туура эле айттым Айбек ака? Туура эле. Анардын ээси бар экен өзүнүн. Жылда келип өзү алып кетет экен мунучу. Ошондой. Кана жүрүңүз Айбек ака, анда акырын чыгалы. Эми канча болсо дагы берекесин берсин, туурабы Айбек ака? Ошондой. Багбандын, дыйкандын эң негизгиси ошол жеринде. Ошондой. Бакты айлансаң айлангың келет экен. Мунуңуз аябай көп алып тура кислыгыңыз. Мына бирки түптөр ошондой. Мынанда серапта караң, караң канчалык менен көп алган сиз айткандай. Мына. Бул ушундай нерсе да, бул азыр бир түгүнөн 20 кило бар, 30 кило бар, же 50 кило бар десең ишенбейт да адамдар. Бирок мындай карасаңыз, мына шу жердин өзүндө канча штук бар да, штугун эсептегендечи мына. Караң мына. Мына арада бир мына чыгып калып атат. Мындай касалдык түшөт да. Быйыл өтө эле аз, бирок битте ушундай чыгып калып атат. Мына эсептесеңиз канча штук бар бу жерде. Булар алып пишелек. Булар чоңоёт. Анан баягы айтканымдай, чоңу 1 килограмм 200 граммга чейин болуп атат да биздики рекордубуз. Ошондой даражада чоңоёт да. Буларды азыр ушулар ham эле өзү 1,5 кило чыгат азыр шу турушунда. Машалла. Дагы пишкандан кийин чоңоёт. Оор отурат да, ошон үчүн сентнери жакшы болот. Анан мындай жакыныраак эгилет анар. Ошонун эсебинен гектарынан сентнер көбүрөөк алынат да. Канча метрден эгетиле аралыгын? Биз эми мыналарды ошо жакын эгип койгонбуз. Азыр эми сатып атканыбызда сурагандарга ошондой совет берип атабыз. Мына туурасына 2,5 эгиш керек экен. Биз 2 эгип койгонбуз. 2ге 3 эгип койгонмун да мен. 2,5ге 4 эгиш керек. Же 3,5 болсо дагы боло берет. 2,5ге 4 дагы өтө жакшы неме, размер. Жакшы болот ошол. Ошондо мындай арасында жүрүшкө дагы оңой болот. Азыр мына 4-жыл ушунчалык. Көрүп атасызбы? 4-жылда ушунчалык неме болду. Көчөттөр ушунчалык чоңойду да уже. Дагы 1-2 жылдан кийин бу жерлер адам жүрүшкө кыйналып калат да. Тергенге деңиз? Тергенге кыйналып калат. Ошон үчүн сал жерден кызганбай узагыраак эккен жакшы экен. Биз дагы эми технологияларын билбей, башында оюбузга келгендей кылып эле эгип, туура келген көчөттү алып эгип ошондой кылып жүргөнбүз. Эми биздин Кыргызстанда кайсы жерлерде жакшы пышат бул? Айбек. Кыргызстанда основной эми Ораванда, башка жерлерде, мисалы үчүн Жалал абадта жакшы болот. Жалал абадта ысык да бизге салыш, бизде эле болсо керек оштой эле. Нокен, Базар Коргон тараптары таштак ысык да. Мисалы үчүн мына өзүбүздүн Ошто ham эле любой жеринде анар боло бербейт да. Оштун ысыгыраак жерлери бар турбу. Салкын өзү салкын жерге кирет да Ош дагы. Ораванга салыштырмалуу түзүк эле салкын болуш керек. Ошо Жалал абадта, Базар Коргон, Кадамжай ошактан көбүрөөк келип алып кетишип атат да көчөттөрдү. Кайсыл район болсо дагы, кайсыл жер болсо дагы мындайда ысык көбүрөөк
боло турган, пахта пыша турган жерлерде пышат мындайча айтканда. Болду. Пахта, хурма пыша турган жерлерде пышат анар. Мынакей. Ошон үчүн Кыргызстандын любой жериндеги немелер көп чалып калат да башка жерде. Биринчи очередте погодасын сурайбыз да. Силерде кандай мындай нерсе пышабы, пахта пышабы, хурма пышабы, ошондой пышкан жерлер болсо анар пышат. Азыр мына пахта пышты, пахта терилип атат, анар терилип атат да, ошондой эле сөз да. Уже сентябрдын бүгүн мына 7-сү ошондой. Сентябрдын 10-уна килем чакырдык биз эми башталышына. Кырманга береке, Айбек ака. Рахмат. Берекесин берсин. Кудайым күч-кубат берсин. Эми экранга номерди камтыйбызбы же камтыбайбызбы, Айбек ака? Камтып кое беребиз. Өзү эски видеолордо дагы бар номер. Ошол эле номерлер, Билайн номер дагы, Мегаком номер дагы ошол эле. Анда туугандар, көчөт керек болсо заказ берип коем десеңиздер, мына бул экрандагы номерге байланышасыздар. Бул анарлар сатылбайт, анарлар сатылып кеткен, баса белгилеп айтайын. Анар бак кылат элем дегендер болсо, кеп кеңеш сурасаңыздар болот. Жылда эрте менен февралга, январга көчөттөрдү даярдап беремин деп айтат. Сиздерге бүт мына бул ходовой ширин анардан гана даярдап берет экен. Мен кайттым анда, Айбек. Ошон үчүн Акылбек дагы бир өткөнкү видеолордо дагы көп видеолордо основной полный неме кылат элек, Кулпунай менен Бегомду сөздандар дагы айтып өтүп кетет элек. Бул теманы дагы бир катар айтып өтүп кетебиз. Кулпунай көчөттөрүбүз бар. Кайсы сорту? Ошо 4 сорт айтылган: Клери, Алба, Азия, Сирия сорттору. Азыр как раз сезону азыр сатылып атат. Сизде барбы, количество жакшы эле барбы? Бар. Канча сураса таап беребиз. Кулпунай көчөт издеген болсоңуздар, андадан чалсаңыздар болот экен. Азыр сөз жыландар дагы бар, өтө көбөйүшүп калды. Бегомус бар. Бегомусту канчадан сатып атасыз? Бегомус эми өзүнүн сезонунда сатылат экен аслында. Былтыркы сезонда 20 сом саттык. Эми быйылкы сезонда дагы канча сатабыз билбейбиз. Ошо дыйкан баа болот экен да, жагы келишилген. Кулпунайды канчадан сатып атасыз көчөтү? Кулпунай көчөттү биз арзан кылып бердик. Эмеге дегенде кассетага таярлашты колдон келбеди да. Биз аракет кылып, эксперимент кылып көрдүк. Адам колунан келген нерсени кылыш керек экен да. Кассета таярлашта өзүнүн бир түшүктөр бар экен да, секреттер бар экен. Секреттерин билгениңиз чагында да ошо немелер көп экен. Ошон үчүн эксперимент кылып көрдүк. Таярлаш колдон келбеди, баягы тамыры менен эле чыгарып сатып атабыз. 10 сом эле сене коюп койдум. Сразу алып кете берет, үзүп туруп. Ошо азмаз лай менен сууну коюп туруп, заказ алгандан кийин сууну коюп туруп, азмаз лай менен эле чыгарып берип атабыз, как кассетада эле. Ошо лай менен апарып эгет, сууну койсо азыр уже азмаз салкын болуп калды, кармайт. Алгандар алып эгишип атат. 10 сомдон демек баасы. 10 сомдон эле ошондой. Мынакей туугандар, Кулпунайдын 4 түрү, 4 сортунан көчөт керек болсо, анар көчөт керек болсо, биогумус сөл жылан керек болсо, туугандар, анда чегаватты көздөй акырын жөнөй бересиздер. Ишиңизге ийгилик, Айбек ака. Рахмат. Мен жыйынтыктадым, элге кызмат кыла бериңиз. Буюрса багыңыз мындан дагы түшүмүн көбөйтүп, бүтүндөй Кыргызстанга жеткизе турган багман болуңуз. Амандыкта жолугушканча сиз менен. Акылбек, сизди дагы иштериңизге ийгилик, ден соолук. Ушундай элдин кызматында жүрө бериңиз. Айтканыңыз келсин. Аман болуңуздар. Жалпы Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Эл кабар каналынын көрүүчүлөрү, анар багбан Айбек ага менен болдук. Сиздер бүт репортажды көрдүңүздөр. Анар эгем десеңиздер, Кулпунай эгем десеңиздер, биогумус сөл жылан керек болсо, туугандар, анда мына бул экрандагы номерге чала бересиздер. Мына бул ширин анарларды карасаңыздар. Мунун акчасына карагандачы ырахаты бир башкача да. Түшүнгөн, билген адамгачы. Аман болуңуздар.